БШК бюллетендердин баарын колго эсептеп бүттү. Шайлоонун расмий жыйынтыгы кийинки жуманын соңуна барып чыгып калары кабарланды. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктардын түгөлүгү менен ынтымактын эфирдик убактысын кабарлардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун добуштарын колго эсептеп бүткөнүн маалымдады. БШК мүчөсү Абдыжапар Бегматов билдиргендей, учурда аймактык шайлоо комиссияларынын жана чет өлкөдөгү шайлоо участоктарынын протоколдордун БШКга келип түшүшү күтүлүүдө. Бегматов президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы кийинки жуманын соңуна барып чыга турганын кошумчалады. 15 октябрда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык Сооронбай Жээнбеков 54,74%, Өмүрбек Бабанов 33,7% добушка ээ болду. Баткенде көмүлгөн мумияга жергиликтүүлөр түлөө өткөрдү. Кара Булак айылынын тургундары курмандык чалып, бейитке барып, Куран окуп, бата кылышты. Мумияга арналган түлөөдө аксакалдар аны кайра казып, ордунан козготуура эмес болорун айтышты. Окумуштуулардын маалыматы боюнча белгисиз кыздын мумиясы 1959-жылы Баткен аймагынан табылган. Кийинчерээк көмүлгөн жеринен казылып алынып, Бишкектеги Борбордук тарых музейине алып келинген. Мумияны кайра жерге көмүү демилгесин бир катар коомдук уюмдар көтөрүп чыгышкан. Маданият министрлиги бул маселени карап 12 октябрда мумияны кайра ордуна алып барып, Кара Булак айылындагы Мыктымкөр деген жерге 14 октябрь күнү көмүлгөн. Көмүүгө чечим чыгарган. Кыргызстанга алып келинген Памир кыргыздарынын 4-өсүнөн жүрөк кемтиги табылды. Бул тууралуу өкмөттүк делегация менен Памирге барып келген дарыгер Индира Мырзалиева билдирди. Дагы башка 6 адамда өнөкөт бийиктик оорусу бар экен. Мындан сырткары бир кош бойлуу келин бар. Учурда бардыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Жүрөк кемтиги барларды Кыргызстанга алып келүү менен алардын өмүрүн сактап калдык десек болот, деди Мырзалиева. Эске сала кетсек, кыргыз өкмөтү Памирлик 33 кыргызды өлкөгө алып келди. Ал бейтаптардын бирине операция жасоо керектигин кошумчалады. Жогорку кеңеш депутаты Аида Саляновага Бишкек шаардык сотунда доо арыз менен кайрылды. Райондук соттун чечимине каршы арыз 19 октябрда берилип, азырынча шаардык сот ишти качан карап баштаарын айта элек. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы баш прокурор Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркин ажыратуу тууралуу чечим чыгарган. Өкүмгө ылайык Салянова жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт. Кызы азыр 3кө чыга элек. Аида Саляновага 2010 жылы Юстиция министрлигинин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Кара Суу шаарынын мэри болуп Кутугали Козубаев шайланды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле БШК башка аймактарда өткөн жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгындагы бекитти. Ага ылайык Кызыл өзгөрүү шайлоо өкмөтүнүн башчылыгына Абдыбек Бекишев, Тогуз-Тура айыл өкмөтүнүн башчылыгына Уланбек Көчөрбаев тайыналды. Мындан сырткары Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунун Саруу айыл өкмөт башчысы өз арызынын негизинде кызматын тапшырды. Айыл өкмөтүн шайлоо 6 ноябрга белгиленди. Ошто Ноокат районунда Алма фестиваль өтөт. Ош иш-чара жергиликтүү бийлик жана ПРОН тарабынан 27 октябрда уюштурулат. Максаты Ноокат алмасын жергиликтүү жана чет элдик базарларга алып чыгуунун эффективдүү чараларын кабыл алуу, экспорт маселелерин талкуулоо үчүн аянтча түзүү деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары иш-чара логистикалык борборду өнүктүрүү үчүн донор жана инвестиция тартуу максатында көздөйт. Белгилей кетсек, фестиваль ушуну менен 3-чү жолу өтмөкчү. Жаңы пайдаланууга берилген Оштогу футбол академиясына балдарды тандоо башталды. Учурда тренерлер 600гө жакын баланын футболго болгон шыгын текшерүүдө. Жыйынтыгында мыктылар аныкталып, контракттык негизде кабыл алынат. Анда да балдардын жашы 6-дан 15 жашка чейин болушу зарыл. Кабыл алуу шарттары жөнүндө Нуржамал Баргыбаева билип келген.
Бул балдар болгону 8 жашта, бирок келечекте өлкө атын тааныткан алдыңкы футболчулардан болуш ыктымалы жогору. Анткени Ошто ачылган футбол академиясына кабыл алынуу үчүн тандоодо турат. Арасында Өмүрбек дагы бар. Анын футболго болгон кызыгуусу жогору. Мектепте, үйдө болбосун бош убактысында ар дайым топ тээп ойнойт. Муну байкаган туугандары жөндөмдүүлүгүн дагы өркүндөтсүн дешүүдө. Могу академия ачылгандан бери ушул жерге алып келип, кичине ошо кызыгуусун андан ары алып кетсин. Кичине шарт болуп калды. Ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып алып келдик. Мага футбол жакта ойногум келип атат, кызыгып жүрөм, чемпион болгум келип атат. Роналдого окшош футболчу болгум келип атат. Академияга бир жуманын ичинде 600 бала катталды. Жаш өзгөчөлүктөрүнө карата Бразилия, Орусия жана Кыргызстандагы алдыңкы тренерлер машыктырып жатышат. Муну менен ар бир баланын футболго болгон жөндөмдүүлүгү каралмакчы. Жыйынтыгында ноябрь айында кабыл алуу жүрөт. Ошого чейин каалоочулар балдарын алып келүүгө мүмкүн. Өспүрүмдөрдүн жашы 6 жаштан 15 чейин деп белгиленген. Выбирать одну группу сильную, другая группа будет более слабая, средняя, другая слабая. Биз футболдон эң күчтүү, орто жана алсызыраак балдарды өз үчүнчү тайпаларга бөлөбүз. Себеби мындай кадамдан кийин тайпалар ортосунда атаңдашуулар башталат. Жыйынтыгында тарбиялануучулар мыкты деңгээлге өсүшүнө таасир этет. Футбол академиясы өзүн өзү каржылоо системасында иш баштап жатат. Ошонун эсебинен жылдык төлөмү азырынча ар бир бала үчүн $600 деп эсептелүүдө. Бирок канчалык балдардын саны өссө, баа мындан да төмөндөш ыктымал. Хорошо. Выше ногу. Ногу выше. Мында 13-14 жаштагыларга өзгөчө көңүл бурулат. Себеби эл аралык квалификация боюнча дал ушул жаштагылар арасында чемпионаттар өтөт. Ошого балдарды дайыма көзөмөлдөп, машыктыруу үчүн жатаканага жайгаштырабыз дешет жетекчиликте. Бул жерде футболдон сырткары кошумча предметтик сабактар дагы окутулат. Эң негизгиси жылдык төлөм баарына бирдей болмокчу. Бул Оштун турган эмес, бул түштүк регион боюнча, Кыргызстан боюнча эгерде баланын мүмкүнчүлүгү болсо, таланты болсо, эң таланттуу балдар ушул жерде жатып, ушул жерден футбол, сапаттуу футбол билимин алса болот. Учурда адистер социалдык абалы начар жана көп балалуу үй бүлөлөр үчүн программалардын үстүндө иштеп жатышат. Башкача айтканда, жеңилдик түзүү жолдору каралууда. Мында шарт бир үй бүлөдөн 2 баласын академияга орноткондорго да багытталмакчы. Эске сала кетсек, академиянын ачылышы 12 октябрда өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда өткөн. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Программанын соңунда биздин сайт эсиңиздерге сала кетейин. Бул жана башка жаңылыктарды Ынтымак KG сайтынан таап таанышсаңыздар болот. Ошондой эле Ынтымак медиа групп деп издеп, бизди социалдык тармактардан дагы таап аласыз. Түз эфирде мен Дөөлөтбек Кочкорбаев болдум. Саламатта калыңыздар.